91-жылдыбыз. Не аласың, брат? Сен темадан кетіп қалдың. ММА-дың мушкерлерин, бокс, карате, динге карама-каршы эмеспи? Негизи ислам дининде карам деп айтылат. Биздин манас Кудай эмес, биздин ата бабабыз. Сен үчүн главный утуш керекпи? Же жакшы, кызыктуу бой көрсөтүш керек? Биринчи задача эмне? Победить. Любой ценой. Любой ценой. Адамга эң кымбат нерсе бул жашоого эмне үчүн келгенин билүү. Салам алейкум достор, Көкжар. Кантип ошол Американын айлыктарын алып, бирок Кыргызстанда өзүбүздүн өлкөбүздө жашаса. Программист $20,000 киреше берет да. Эгер айтыны үйрөнсөңөр, бонусум англис тілинде үйрөнүп кетет экенсиңер. Кандай соң? Жылдын аягында 1 миллиард 200 миллион сомго кирешеге чыктык да. Ар бир айдын кирешеси 110 миң, 107 миң тегерегинде ошол суммаларга келип калдыңар. О, 117 миң. Бизде айлык майыналар $300 башталып, $2,800 чыкты. Саламатсыңар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин коногубуз Кыргызстандын желегин желбиреткен спортчу, мушкер, EFC'нин Хабибдин промоушн чемпиону жана Толтура промоушн чемпиону жөнөкөй бала жана биздин өзүбүздүн брачкабыз Абдыбай уулу Бузурманкул. Кош келипсиң. Рахмат. Биз абдан кубанычтабыз. Биздин бүгүнкү алып баруучулар мен досум Азамат Калдыбаев жана менин досум Камчы Жумабек. Кеттик. Же Камчы Жума. Бузурманкул, биринчиден биз чын жүрөктөн сени куттуктайбыз. Ушу мындай белгилүү промоушн чемпиону болгонуңа, Хабибдин, биз абдан кубанычтабыз. Ушу биздин жараныбыз, Кыргызстандын жараны. Анан мындай эле сразу эле элге кызыктуу суроо бергибиз келет да, баарын ошол эле кызыктырат да, элдин баарынчы. Байге кандай болду биринчи орунга? Сыр болбосун. Бул профессиональный спорт болгондон кийин гонорар алынат ар бир бойго. Мисалы үчүн ошол титульный бойго чейин биз Краснодарда бой өткөргөнбүз. EFC'де. Анан ошол жактан булар ошол контрактын ушташкан. Ошол контракттын негизинде ушташып атабыз да. Ал контракттан көп да ала албайбыз, аз да ала албайбыз. Анан албетте ошол бонус берет. Эң жакшы, эң мыкты бойго. Ошол эки бойдон бери, биринчи Краснодардагы бойдо дагы, мындан дагы азыр анда да утканбыз. Ошону уткан себептен пояс беришти да, бияка ошол үчүн келди. Гонорар ошол жакшы эле буйруса, мени канааттандырат. Жакшы эле. Нормально эле. Айткан болбойбу? Мында ачык эле айтышат го. Жок. Эми кандай десем, бизде көп айтканга болбойт да. Жок, мисалы мындай кылалы да, мисалы бир гамбургер $1 турсачы, канча гамбургер ала алмаксың ошо. Ошону айталы да. Бир контейнерде канча гамбургер алмаксың. Эми самый главный баягы бул астыда престижный эме болгондон, организация болгондон кийин бунун акчасынан дагы ушул алдыда боло турган менин мага трамплин боло турган жактары бар. Ошол темадан кетип калдым. Жок, эки гамбургерлер. Ошол үчүн айтабай элек. Ой, Бузурманкул акыры темадан кетип. Сиздер жаман Келтирбейсем болду айтманчы. Давай, канча гамбургер? Бери. Бир, эки, нормально эле. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол.
Эми ар кандай эле бир 15 миңден жогору алмакмынго дейм. Гамбургер сатып алсам. 15 миң гамбургер. Ошондо $1 болсо, ошондой болот. Жок, бирок жок, мен оюмча аз эмеспи дейм да. Жок, он же говорит, это престиж, мисалы. Все. Биякта акча негизи. Эме мындай уткан жанагы эмес, аты болуш керек. Чемпион болгондон кийин. Сага ошол 15 миң гамбургердин артасында 150 миң гамбургер турат деген эле эмес эле. Азыр башында ар бир нерсенин жанагындай ийгиликтин артында эме турат да. Может быть, 15 миң гамбургер эмес, ошол 15 миң гамбургердин ар жагында турган нерсе ошого эме кылды да. 15 миң болгондо UFC-ге чыгып сиз $1,5 миң деп атасызбы? 15 миң доллар. 15 миң доллар. 15-20 миң доллар. Бирок UFC-ге өтсөң, мисалы 15 миллион гамбургер алса болот экен да, где-то 20 миллион. Эми мындай да, мисал үчүн, мурун М1 клуб алда мышташып жүргөндө, М1 клуб организациясында, мисал үчүн ал жакта дагы ошол чемпиондор автоматтык турда UFC-ге киришкен да. Ошондой контракт заключать эткен М1 клубу менен UFC ортосунда. Анан ошол жакта мындай эле титульный бой мисалы үчүн $25 миң. Анан UFC-ге өткөндө биринчи боюңда эле ошол сыяктуу эле гонорарлар болот да. 20 миң, 25 миң, 30 миңге чейинки гонорар. Азыр эми бизде эле ошондой эле бул организация ошол сыяктуу эле да. Мисалы чемпиондук бойлор ушундай болот, а UFC-де мисалы үчүн жөнөкөй боецтер өткөргөн гонорарды бияктан чемпиондукка алып калган узунчтар болот. Анан башка мисалы үчүн AFC, то есть ACA, Fight Night дегендер бар. Мисалы үчүн эң жакшы төлөгөн российский промоушендарда бул ACA төлөшөт. Анан бирок Bellator дегендей бар. Ал американский. Американ. Да. Ошон үчүн мен ойлойм бул жакта AFC-нин преимуществосу ошо мага трамплин болуп берет да. Ошо Кудай буйрса чемпиондук алдык. Андан ары эми буйрса UFC-ге карай жол деген сөз. Бизде абдан ошону күтүп жатабыз. Кудай буйрса. Эмки бой качан болот? Ким менен да? Декабрларда деп пландаштырып атабыз өзү. Ушул Ушул жыл Кудай буйрса, Кудай күч кубат берсе сөз. Защита кылам. Промоушн. Чемпионский холдо. Ушул эле UFC-де защита кылам. Бирок азыркы учурда ошол менин менеджерим бар, Саят Абдрахманов. Аны менен ошол сүйлөшүүлөрдү тыгыз жүргүзүп атабыз. Америкага рабочий виза маселесин чечип атабыз. Ошол жакта өтөбү UFC? Жок, виза маселеси жок, ал жака тренировкага, анан UFC-ге дагы мындайча айтканда детальный сүйлөшкөнгө жакшы экен. Бирке бир каналда реклама кылып коеюн. Урматтуу көрүүчүлөр, спортко кызыксаңыз, сиздерге сонун кызыктуу спорт жөнүндө YouTube канал сунуштайм. Каналдын аты Токтомуш Жекшембай уулу. Ушу бала, ушу жигит таймаштар, спортчулар менен интервью, MMA бойлор жана башка видеолор бар экен ошо каналда. Ссылка описанияда болот. Сөзсүз ошо каналга катталгыла. Сонун канал. Анда биз кеттик дальше. Зурбанкул, мен көптөн бери мындай бир суроо мени эметет да, козгойт да мени ММА'дын мушкерлерин, бокс, карате, кыскача жана боевой искусствода жүргөн адамдарчы негизи ошол жасаган жумушу негизи динге карама каршы эмеспи? Мен ошону биле албай жүрөм да. Анткени башка адамды жаракат кылуу деген эме да как бы болбойт да, туурабы? Ошону кандай ошону түшүнө албай атам да, же эмеби, же каршы эмеспи ошону. Эми бул жакта түшүнүп бара аласыңбы? Эми бул жерде ошо талаш суроолор көп да, аябайчы. Ошондой бирөө каршы дейт, бирөө каршы эмес дейт. Негизи биз ислам динин кармангандан кийин негизи ислам дининде харам деп айтылат. Бул нерсе болбойт дейт да, адам жүзүн урган болбойт. Ал мусулман болсун же мусулман болбосо деле дейт. Анан бул жерде ушул спор бар, мисалы үчүн биз аны атайлап эме кылган, мисалы үчүн бирөөгө зулумдук берип атпайбыз, мисалы үчүн ушул жери бар да баягындай. Бул жакта ошол по контракту как жумуш катары, ал дагы ошо подготовленный бала. Мындайча айтканда, то есть кечирип коет. Бул жөн эле мындай басып баратса сен барып урап. Жок, урган жок. Ал өзү даярданып атат.
Макул. Ал өзү макул. Анан кийин мен да макулмун дегендейчи. Сен урбасаң ал Ал даяр. сен биринчи болсоң керек. Сен урганга даяр болбосоң, ал урганга даяр. Мен ошон үчүн бул жерде ушул алымдардан, эмелерден ошол эме кылыш керек да. Териштириш керек. Себеп дегенде эми мисалы үчүн Мухаммед Али бар эле мисалы үчүн көп алымдарыбыз бар мисалы үчүнчү. Мухаммед Али канчалаган мусулман инсандарга мындай дават кылып өтүп кетти да. Даже ошол жанагы Африкада согуш болуп атканда Америка менен ушундай жүр алып кетебиз дегенди айтпады. Зачем мен бир туугандарымды неге мен ага каршы чыгам? Даже түрмөгө барганга чейин бар да. Бул мындай жакшы сыфаттар да. А бирок ал боксер өзү адамдарды бойдогой бутуна кирип көтөрүп чаап там можно да, мындай күрөшүп кеткен. Боксер еще эмелик. Ал только там башка урат, печенге урат, только башка урат да. Ограниченный. Мусулманкул флеш суроолордо, бат суроолордо мен бат сурайм, бат жооп бериш керек да. Кеттикпи? Нет. Майк Тайсон же Мухаммед Али? Мухаммед Али. Макгрегор же Хабиб? Хабиб. Хабиб же Рафаэль Физиев? Хабиб. Месси же Роналдо? Роналдо. Эрлан Андашев же Атабеков? Эми экөө тең мен агалар болот. Кайсысы көбүрөөк жагат? Эрлан Атабеков да койсун. Эрлан Андашев. Эрлан Андашев. Асанкалы Керимбаев же Рыспай Абдыкадыров? Рыспай Абдыкадыров. ММА'дагы эң мыкты мушкер сенин оюңча ММА. Мисалы үчүн российский аудиторияда бул Федор Емельяненко эме болгон биринчилерден болуп. Андан кийин Хабиб Нурмагомедов бар, российский эмелерден. Жалпы мировой эмеде мисалы үчүн Джон Джонс бар, там Тито Артс дегендер бар. Эми көп андан сырткары мисалы үчүн Андерсон Силва, Жозе Альдо Біз 91-ші жылқыбыз. Не даласың, брат? Бузурманкул, сен коронный прием көрсөтүп бересиң, сага мындай жаккан ударлар болобу же кандай? Мага жаккандардан Мен кандай турам? Мен ушундай тура бересиң да, любой. Негизи адамдын жүрүшүнө карап туруп, ачылган жерлерине урганга аракет кыласың да. Анан эми менин любимый приемдорум бар да, бир-экинчи мисалы үчүн постоянно сол колум аны контролдоо болот, аны контролировать этипчи адамдычы, контролировать этип турасың. Анан ушул жерде мен через руку деп коет, боковой, через боковой. Себеби адам постоянно монда кылганда биягы жабылбайт да көпчү. Удар мындай көп вероятность бар да тийгенгечи. Сол кол менен эме кыласың сен. Сол кол менен контроль болот, жакында дистанцияны кармайсың. Анан келгенде биягын урасың да челеске. Андан сырткары бар, дагы ушундай эле дырка деп коет да, могу жерде дагы бар ушундай эле тема. Ушул жерде турганда бияктан урасың да, астынан. Челеси. Астынан, бул да астынан урасың. Себеп дегенде мындай защитада турганда көпчүлүктө мисалы колдоруна мындай тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы бул эң дыркаларга тийет ударлар да. Даже мындай левый боковой урса, бул көтөрүп койсо колуна тийип калат. А моуну көтөрүшө деле биягынан кирип кетет да. Себеп дегенде моундай мага жакыныраак стойкада турат ушундайчы. Бияктагы. Біз 91-ші жылқыбыз. Не даласың, брат? Сен сүйүктүү кино, эң сүйүктүү. Эң жакшы көргөн. Эң жакшы көргөн кином бул UFC 207 деп койду. Менде мындай чыгат да немелер. Андай кино жок. Эң жакшы кино мен исторический кинолорду аябай жакшы көрөм. Мисалы үчүн Эртугрул турецкий сериалды жакшы көрдүм. Бул Түркия да. Биздин дагы ата бабалардан болуп кетет да. Биз баардык түрк язычный адам болгондон кийин. Андан кийин балким мен деле ойлойм ушу Манас жөнүндө дагы кино тартса депчи, Кыргызстандын жөнүгүп тартсак деп ойлойм. Ошондо может Манас деп айтмакмын да, кино Манас киносу депчи. Манас жөнүндө көп айтат го, болбойт тарткан. Неге? Эми бул биздин прям эмебиз мындай сыймыктана турган мындай көрсөтпөшүбүз керек дегенде. Ошондо эмелер кино андай эмеге кантип чыкты жанагындай. Жок, ошондо ойлор кантип чыгат. Ошондо ойлор бар да. Эң чоң дүйнө жүзүндөгү эпос бул Манас эпосу. Значит, Манас эпосу, Манас кино сериал эң көп кино сериал болушу мүмкүн да. Тартсачы аябай кызыктуу. Кандай сонун дүйнө жүзүнүн наоборот ошону даңазалашыбыз керек мен ойлойм да.
мындай жамылмалдай биздин Манас Кудай эмес, бирок биздин ата бабабыз да, Баатыр ата бабабыз да, кыргыздын башын бириктирген баба да. Аны биз баягы Кудайдын алмаштырбаш керек. Мисалы пайгамбарга алмаштырбаш керек. Пайгамбардын киносун тартканда бетин көргөзбөй, сөйлөгөндөн эле нур кылып туруп көргөзгөн да, мисалы үчүнчү. А биз Манас атабыздын наоборот биз мындай геройлугун, каардуулугун баягындай бир мен ушул жөнүндө бир айтып кетейин, таркка эме болом, кечиресиз. Темадан чыксам. Чыңгыз хан, Македонский жана башка да, мисалы үчүн, мисалы үчүн, Атила, Наполеон, например, Гитлер, Нефтемур. Эми бул Гитлерге чейинки историяларды айтып атам да. Мына Амир Тимур да, например. Темирлан, Мына караңыздар. Булар завоеватель деп коет да, басып алуучулар да. Басып алуучулар. А Манас эмне үчүн айкөл? Бул защищатель да. Биз ошону дүйнө жүзүнө защитник. Манас айткан эмес, келип туруп мен могу жерде чаап туруп байлыгын, кыздарын, короче, жерин тартып алам деген эмес. Бунун позициясы мындай, бунун позициясы мындай болгон да. Кыргыздардын башын бириктирип, өлкөбүз ушул жашап аткан өлкөбүздү гүлдөтүп, ушул жерде эч кимге коркулбай жашасак ошол болду деген да. Бул тынч, мирди каалаган киши болду. Айкөл. Ошон үчүн буга прозвище Айкөл деп берилди. Кеч мындай добрый эме да. А биз ошон үчүн өзүбүздүн атабыз менен биз айкөл элбиз. Атабыз, ата бабабыз айкөл болгон. Биз бирөөнүн баары ак тамагын тартып алган эмеспиз. Деп сыймыктанып тарта турганбыз да. То есть сенин оюңча тартыш керек кино. Менин оюмча тартыш керек. Экинчи бөлүк передачабыздын жаңылыктарын талкуулайбыз. Азыркы биринчи жаңылык. Анда эмесе биринчи жаңылык сразу бомба жаңылык. Сенин ой пикириң да? Ушул жаңылык жөнүндө кеттик. Жаңылык кеттик. Рафаэль Физиев Хабиб Нурмагомедовду сынга алды дейт. Ал айтты: "Мен эч качан Хабибдин үйөрманы болгон эмесмин" дейт. Анткени менин стилим башка. Мен ударникмин. Ал деген борец. Хабиб күчтүү борец. Бирок борчиктердин таймашы UFC'де кызыксыз болот. Ушул маалыматка не дей аласың? Мен ойлойм, Рафаэль Физиев албетте биздин мекендеш. Кечиргөө кыстырып, сен өзүң ударниксиң, туурабы? Ооба. Мен өзүм ударка жагынан жакшы көрөм, жакшы бой көргөзүүгө аракет кылам. Бирок мындай деген жери бар да, жанагы эле сенин албетте көргөзгөн чеберчилигиң мыкты болгону менен адамдык сапатың, өзүңдү алып жүрүү, жүрүм турум, элдерге сүймөнчүгүнө ээ болуш бул башка нерсе да. Данабайт. Мисалы үчүн Хабибди кандай мактайт? Дисциплинированный, динге бекем, жаман жолго барбайт, боецтерге идеальный пример. Мен мисалы үчүн Хабибге бир дагы сын айта албайм. Себеп дегенде мен ошонун даражасына жеткенде гана айта алам да. А мен жетпей туруп анын даражасына мен айта албайм. Жок, сен анын сапаттарын айта албайсың. А именно спорт жагынанчы? Именно бул спорт, ММА ушундай. Мен сизге айтайын, ММА ушундай нерсе да. Стиль жагынан да. ММА ушундай нерсе. Конор Макгрегор мисалы үчүн хоть проиграл, утулуп калды. Бирок элдер жакшы көрүп эме кылып атпайбы? Мисалы үчүн жанагындай анын жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү. ММА ушундай да, не только сенин техникаң менен эле токтолбойт. Ал жерде сен кандайдыр бир өзгөчөлүгүң болуш керек, харизмаң болуш керек. Хабибдин харизмасы ушундай. А Конордуку жанагындай. Мисалы үчүн шоу кылып, сүйлөп, сөгүнүп, ичип, ар кандай нерселер. Ошонун өзүнүн аудиториясы бар, ошону жакшы көрөт. А Хабибдики өзүнүн аудиториясы бар. Бойду чыгат, победители не судит дейт. Утуп атат, жакшы бой көргөзүп атат. Эл албаган правиланын немеси менен кечирип кой. Эч нерсе келген жок. Ушул жерден суроо да. Ошондо сен үчүн главный утуш керекпи? Же жакшы кызыктуу бой көрсөтүш керекпи? Сен үчүн да. Биринчи задача эмне? Победить. Любой ценой. Любой ценой. То есть в рамках правил. Любой ценой. Победители не судит. Согушуп кеттиң. Сен кандай жол менен уттуң? Ну, Рафаэль Физиев дос болуп кетебиз, мындай бир кесиптешпиз, доспуз, мекендешпиз. Ал өзүнүн ою. Ал жакшы боец, мен эч кандай ал жөнүндө эме кыла албайм. Жакшы боец, ударкасы жакшы. А бирок ошол жерде харизма, адамдарга жагуу, дүйнөнү багындыруу,
Хабибти мисалы үчүн мен сиңге ала тургандай, бул Хабиб азыр дүйнөдөгү эң бир чоң спортсмендердин Роналдо, Хабиб, ушундай бир уровеньде турган Майвезер, например, да, ошондой чоң легендалардын катарында турат. Могу сөздөргө кошуласыңбы? UFC'де борецтердин таймаштары кызыксыз болуп деген. Эми биз сен спортчу катары карап атасың да, мындай ММАшник катары. Биз как зритель да. Мисалы бизге интересно сага окшогон ударниктерди көргөн. Бул интересно да. Же мындай бир жерге жатат, анан жата берет да. Ал мындай биз үчүн интересно да. Мисалычы бизге интересно ударниктер да, мындай. Анан ошо Физиев айтты, эме кызыксыз болуп депчи, борчиктердики. Эми ар кандай да адамга эме берилет. Шанс, мисалы үчүн преимущество, мисалы үчүн мен ударникмин. Менин сопернигим борец. Мен ММА деген бул универсал, микс маршал арт. Универсал болушум керек. Мен күрөштөн да кыйын болушум керек. Удардан да кыйын болуш керек, партерим да кыйын болуш керек. Значит, бир борец келип мени көтөрүп чаап, мен утуп алса, бул борец экен, бул скучный бой көргөздү деп мен ага сын тага албайм. Если мен күчтүү болсом, борьбадан да күчтүү болушум керек. Ударкадан дагы, бардыгынан. Ошондо сен универсалдуу боец болосуң. ММА ошонусу менен кызык. Biz 91-жылдыбыз. Не де аласың, брат? Так, 8, 16, 9, 25. Biz 91-жылдыбыз. Не де аласың, брат? Үчүнчү бөлүк Бузурманкул бизге окуя айтып берет, бирок аягына чейин эмес да. Аягын биз өзүбүз мындай ойлоп, аягын бүтүрүп күлкүлүү кылып бүтүрүшүбүз керек да. Бир хан болуптур. Баягы бир өлкөнү баштаган падышасы болуптур, анын вазири болуптур. Күндөрдүн биринде хандын эмеси жок экен. Баягы тукум уулай турган баласы жок экен да. Анан хан күндөрдүн биринде вазирин чакырып туруп айтыптыр: "Вазирим, сен барып, бир жакшы татыктуу, хандыкка татыктуу болгон жаш баланы алып келесиң. Мен ошону мына кетип атам, мен дагы картайдым, уже ордумду бошотуп берем ошого. Татыктууну сен алып келсең көзчүлсүң" деп. Десе, вазир өзүнчө кызыктай болуп, ары басып, бери басып, "Ханым, бир суроо берсем болобу?" дейт. "Бериңиз" десе, айтат: "Ушунча жыл, канча бир 30-40 жыл жаныңызда вазир болуп жүрдүм. Өзүм үчүн эч нерсе сураган жокмун. Жалаң ушу сиздин туура башкарышыңыз үчүн мен ал жашоомду арнадым. Мен хандыкка даяр эмесминби" дейт да. "Мага таштасаңыз, бул бой мен сизге караганда жашыракмын" дейт. Хан ойлонуп туруп: "Мен сага бир суроо берем, ошо суроодун жообун айта турган болсоң, сен болосуң" дейт. "Айтыңыз" дегенде, "Адамга жашоодо эң кымбат нерсе бул эмне?" Ошону биз азыр мен сизге айтып берем. Ошондо анан вазир ар ойлонуп, бери ойлонуп, көрүнгөн жерге барат, анан хан болсоң дейт, анан бий болсоң, ал болсоң, бул болсоң дейт. Иши кылса дүйнөнү кыдырып кетет вазир. Анан аягында бир койчуга жолугат. Койчу көрүп, "Жөн эле суу сурайын" дейт, "Сен билбейсиң" дейт. Анан барган сууңду бер деп берет. Анан койчу айтат: "Сен не кылдың" дейт, "Эме, не кылып жүрөсүң? Ушундай адамга эң кымбат нерсе не экен дүйнөдө? Ошону издеп жүрөм" дейт. Десе, "Мен билем" дейт аны. Анан кийин ошондо "Мен билем" дейт, "Мен эми айтам" дейт сага. "Бир условиям бар" дейт. Деп анан кийин ошо условиясын айтып, анан ошондо ошол нерсени баягы эме туура айтат да. Койчу эч ким канча падыша, ойчулдар билбеген нерсени койчу туура айтат. Анан ошол нерсе кайсы? Ошо эң кымбаттуу нерсе. Адамга эң кымбат нерсе дүйнөдө эмне? Убакыт. Убакыт кудум.
убакыт эмеспи. Убакыт. Негизи жанагы подтекст бар да. Эмне үчүн жанагы вазирин койбой атат. Ошонун бир артында Кабыл жүгүрдү. Ишеним, может, ишеним эң кымбат, ишенимби? Ладно, я сдаюсь, короче, не знаю. Анан дагы подсказка берейин анда. Дальше кичине продолжать этип тур, дагы коюп коеюн да. кызык. Анан айтат, мен сурооду дейт. Сага айтыш үчүн койчу айтат, бир талабым бар дейт. Кайсы аткарыңыз дейт. Жок, андай дебейт. Мен бир талабым бар дейт. Айтыңыз десе, азыр итиме дейт, азыр эле ит аякка жем куйдум тетерде турат дейт. Ысык дейт. Итимди дагы аңгытам, сен дагы барасың да итим менен кошулуп ошо ит аяктан тамак жейсиң дейт. Ошондо мен сага жоогун айтам дейт. Дегенде багы везердин айласы кетет да. Мен бирок точно билем дейт. Анан барып тур, ити менен барып тур, тамакты жейин деп тур. Ит аякка мындай башын салганда мөрүнөн кармайт дагы. Анан тургузуп туруп, көрдүңбү дейт. Ошо сыяктуу. Көрдүңбү сен ит? Айметчи жанагы мен сурагам, а мен аны билбейм деп. Просто сени шылдыгын айтмаган деп. Негизи камерага Көрдүңбү, мен сени алдап койгом. Сен алданат экенсиң да. Адам болуш, ит болбош, адам болуш керек. Эме, Эң кымбат нерсе адам болуу. Жанагы эме деп эмне деп койчу эле? Щедрый, мындай. Таппадыңыздар эми, дальше эме кылайын. Айтат. Акылман койчу айтат, уулум дейт. Сен бийлик үчүн дейт, ит менен тең болуп, ит аяктан жем жегенге даяр экендигин көргөздүң дейт. Падыша сен ошон үчүн койгон жок дейт. Сен падышалык үчүн дейт, сен үчүн эң дүйнөдө эң кымбат нерсе падыша болуш экен дейт. Айтат. Билесиңби дейт, менин даражам падышада эле дейт. Падышадан эң кем, эч кем эмесмин дейт. Не себептен дегенде айтат. Мен эмне үчүн бул жашоого жаралганымды билем дейт. Адамга эң кымбат нерсе бул жашоого эмне үчүн келгенин билүү дейт. Сен эгерде бул жашоого эмне үчүн келгениңди билбесең, неге жашайсың сен? Нан жеген келдиң, падыша болгону келдиңби, министр болгону же койчу болгону келдиңби? Сен ошону сен билип алышың керек дейт. Определять этип алышың керек. Передача соңуна чыкты. Чоң рахмат. Бузурманкул ушинтип эле өнүгүп биздин желегибизди желбиретип дегендей Кыргызстанды дүйнөдө дүркүрөтүп эле жүрө бер. Чемпион болуп, буюрса UFC'ге чыгып азыр. Самый эми пик любой боецтин эмеси ошол UFC'де чемпион болуш да, ошого жетип буюрса. И аягында сага да эркин микрофон, өзүң каалаганды элге да эмет койсоң болот. Салам айтып койсоң болот. Эдейбиз эми. Сиздерге рахмат чакырганыңыздарга, ушундай жакшы передача экен. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Көрүшүп агайыны болуп жүрө берели. Мамлекетибизде тынччылык, аманчылык болсун. Өнүгө өсөлү. Урушуп, талашуу, ынтымаксыздыктан Кудай өзү сактасын. Эгемендүүлүгүбүз бөлүктүү болуп, келечек муундарыбыздын келечеги жакшы болсун, жашоолору жакшы болсун. Ошон үчүн биз баарыбыз кызмат кылалы, биригели, бекем бололу, ынтымакта бололу, өнүгө өсө берели. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Рахмат. Биз 91-жылдыбыз. Не аласың, брат?